Бишкекте жаран өлгөндөрдүн үстүнөн мүрзө сатып, акча жеп жүргөн шектүү кармалды. Матиз үлгүсүндөгү унаа окуучуларга эмне таратып жаткан болушу мүмкүн? Видео. Бишкекте жаран МКАчылык менен УКМК жана ички иштер кызматкерлери тарабынан сабалганын айтып чыкты. Баткенде тоодон түшө албай калган жаранга куткаруучулар барышты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте жаран УКМК менен ички иштер кызматкерлери тарабынан сабалганын айтты. Жабырлануучунун айтымында аны УКМК жана ички иштер кызматкерлери издеген белгисиз 5 адам 7 саат бою МКАчылык менен сабашкан. Адвокат Шердор Абдыкапаровдун айтымында кылмыш Свердлов районунда жасалган. Квалификациялуу кылмыштын айкын белгилерине карабастан тергөөчүлөр Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин адам мурдоо боюнча иш козгоо менен чектелди. Ал эми кылмышкерлердин аракеттери ошол эле берененин 3-бөлүгүнө туура келет. Өзүн кызматкер деп тааныштырган башкы уюштуруучу эркиндикте жүрөт. Бул тергөөнүн объективдүүлүгүнө шек туудурат деген ал. Свердлов РИП адамды урдоого жана уртокмо калууга шектүүлөр кармалганын билдирди. Чырдын чоо жайы Кытайдан алынып келинген унаанын айынан чыккан. Жабырлануучу алып келген унаанын абалы сатып алуучуну канааттандырган эмес. Тараптар унааны сатып башкасына алмаштырууга макулдашкан. Бирок сатууну күтпөй жабырлануучуга кол салышкан. Ошто мектеп алдында окуучуларга белгисиз нерсе тараткан унаанын видеосу тарады. Соц баракчаларда Ош шаарындагы мектептердин биринде окуучуларга белгисиз нерсе таратып жаткан унаа боюнча видео тарады. Баракчанын айрым колдонуучулары видео WhatsApp тиркемесиндеги группалар аркылуу тарап жатканын белгилешүүдө. Ошондой эле окуучуларга таратылган пакеттин ичинде таттуу бар экендиги айтылып, аларды жегендер уулангандыгы кошумчаланган. Окуя Ош шаарынын Сулаймантоо аймактык башкармалыгындагы Барпы орто мектебинин алдында орун алган. Беле кетсек, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуянын чоо жайын айтып, уулангандар тастыкталбаганын айтты. 30 миңге түшүрсөк болобу? Орукта айдоо жерди көрүстүн катары сатууга шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Ички иштер министрлиги шектүү Орок айылынын тоо бетинде жайгашкан Айыл Чарба багытындагы жерге өзүн билемдик менен эч кандай уруксат кагаздары жоктуруп эле жеке көрүстөн уюштуруп, маркумдарга деп жай сатып жаткандыгын белгиледи. Бул факты алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги Ленин районунун прокуратурасы менен биргеликте шектүүнү маркумду көмөгө жай бөлүп берем деп 40 миң сом алып жаткан жеринен кармашкан. Министрлик ал учурда убактылуу кармоочу жайда экенин, тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Булак Суперкежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен элге таандык. Биздин айылдын долевой жери. Сиздин кандай укугуңуз бар ал жерге? Мен ошо фирма ачып, биз частный фирма ачып. Эмне фирма? Платиш ачкан. Биз 20 миң сом биз жер беребиз местаны. Баткенде тоодон түшө албай калган жаранга куткаруучулар барышты. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Орозбеков айыл аймагындагы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулары 61 жаштагы жаранды куткарышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 16 апрелде Орозбеков айыл аймагына караштуу Сары Тала жайлоосунда жаран тоодон өз алдынча түшө албай калып, жардамга муктаж экени боюнча билдирүү түшкөн. Жерине УКМден 5 куткаруучу тартылып, жаранды тоодон аман эсен түшүрүп беришкен. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kıvançbek kızı kımbat. Oğlum Muhammed şu jol kırsığına kavulup başına udar algan. Azırkı учурда жардамга muhtaç, balam otura albayt, basa albayt. Balamdın operatsiyasına жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам
көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. 9 күнү белгисиз адамдар 5 адам. Мен сабап кетишти кезбештинчи. Ошол жерде өзүм СМБшник менен, ВКМшник менен деген мени коркутуп сабаган киши азыркыга чейин боштондукта жүрөт да, калгандары кармалды. Бирок ошо мына көчө больницага келип коркутуп үркүтүп кетти да. Кыскасы жакшылык күтпөө менен деп мени да туугандарымды коркутуп үркүтүп кетти да. Мен сабаганда биринчи эле ошо кастет менен бияка башка урган, башка урду. 5 кабыргам сынды, мына азыр жерде лечение алып атабыз. Башка отун менен чапкан, баштан 4-5 жерде шов бар азыр, 4-5 жерде жарды да башта. Группный сабы менен сабашты, колуна тийгени менен эле сабап атышты да. Колдорунда ошо жана отун менен көбүнчө ошо ар кайсы жерден бирөөсү отун тазалап келип эле аксак сындырып келип берип атты, бирөөсүнөчү. Кастет бар болчу, ошо башында мени кулатканда ошо кастет менен чапып кулатты да. Жаңыз айтып атат, башыңдын ичинен кан тамыры жарылган дейт азыр. Азыр сен уже биз айта албайбыз, гарантия бере албайбыз дейт. Сен эртеңки күнү эмне кылып, эмне кылганыңды өзүң билбей калышың мүмкүн. Азыр айтып атат, ичип жегениңди билбей баштадың деп атат. Азыр эле ошентип атышат да. Бешөө кармап сабап атат дагы эле андай машинага салып, ар кайсы жерге сүйрөп ушу 7 саат алып жүрүштү. Булардын ою акча алыш керек болду да. Жана өзү СМНын сотруднигин деген бул айтты да тиги балдаргачы. Мындай далай сындырганбыз. Далай сынап. Муну бат эле азыр жалгырап өзүнө бат эле келет азыр деп. Ошол көрсөтүп берип атты да, кандай чабыш керек, кандай тебиш керек дегендичи. Эми азыр болсо ошо боштондукта жүрөт да азырчы. Келип кайра коркутуп үркүтүп балдарың менен бат эле сени сындырып коебуз деп үйдөгүлөрүмө да угрожать этип кетип атат азырчы. Азыр мына больницада жатканда да коркуп жатып атабыз. Жаныма иним, байкелерим келип кайтарып жатып атат да. Эмне болуп кетет деп сактанып атабыз да. Токмок жеп калгандан сактанып калат экенсиң да. Руслан Сабалган, Русландын кошунасы болом. Бизди бешөөлөп алып жүрүштү. Бизди 7 саат алып жүрүштү. Сабаганын көргөм. Көк спортивкачан адамдагы Русланды сабаганын көргөм. Мен телефонду алып алышкан. Мен милицияга телефонум менен кайрылайын десем, телефонумду алып бербей коюшкан. Көк кийинчен адам больницага келип Русланды коркутуп, ошол кишинин Руслан сабаганын мен көргөм. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Азыр ушу жаңы эле видеону көрүп атасыңар. Бул окуя негизи Бишкек шаардык Сверлов районунда болгон. Азыр иш тергөө Сверлов УВДсында болуп атат. Аны мына жабырлануучу жаңы эле азыр айта кетти, 5 кабыргам сынган. Ошондой эле жанагы башында мээсинде кан уюп, кан жарылып, азыр мээси даже ушундай сак дегенби, ушундай неме экен. Мээси көгал болуп, жаңы эле өзүнүн диагнозун айтканда, жаңы эле бүт айтып берип атат. Анан бул жерде жана похищение кылган деп айтып атат, кастет менен чапкан, жыгачтар менен чапкан депчи. Бул жерде бизде азыр тергөө тараптан коюлган берени 165 часть 2 пункт 8 деп коюлуптур да. Негизи часть 3 коюлуш керек болчу деп мен дагы анткени
оюмда анткени бул жерде с применением оружия анткени айтып атат кастет менен чапкан, ошондо кастет менен биринчи жолу чапканда мындай кан аткан деп бүт айтып атат. Анан бул дагы азыр бизде дагы ошо күмөн негедир күмөн жаратып атат. Ошондой эле жанагы айтып атты, мына бир сотрудник болуп иштейм деп башында мени коркуткан, мен мындай адамдарды дагы сындыргам деп жанагынтип айтып атат. Ал дагы якобы бир жакта иштейт деп мына больницага келип, көчөгө келип коркутуп кеттиптир. Ошо 5 адам болсо, мына похищение алган. Ошондой эле аны 3-өнү камаптырып, тергөө Свердлов району, экөөнү камап, экөөнү кой берип коюп атат деген мындайча айтканда күмөнчүлүк бизге дагы жаратып атат деп эсептеймин. Анан мен дагы азыр ушул убакыт менен кайрылып МВД, Министерство внутренних дел Улан Ниязбековго дагы жана Свердлов райондун ГУВДнын жетекчилерине кайрылып кетет элем. Ушул ишти бир контролго алып, аягына чыгарып берүүңүздү суранат элек. Анткени тергөө тарап уже эле мына азыр тергөө башталганда эле беркилерин камап, беркилерин кое берген, бизде эле мына уже күмөн жаратып атат десек болот да.